Саламатсыздарбы? Бүгүн 12 декабрь 2021 жыл. Азыр өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Дүйнөдө дегеле адамзатта, ошонун ичинде кыргыз журтунда ошо кырсыктардын пайда болушу. Ушу кырсыктардан кантип кутулуу керек? Ушуну айткым келет. Жаңы Кудай катары айткым келет. Ааламдын ээси катары, ааламдын талабы катары айткым келет. Мына сүрөттө берилгендей, кырсык дегеле кырсык. Адам кызматын билбесе, өз кызматын билбесе, аткарбаса, бул ааламдын, Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Мисалга кырсыктар ден соолугунан, ишинен, бактысынан, ырыскыдан, төрөттөн, аң сезими жабыркайт, бала чакасынан, мал пулунан, пикир келишпестик, түрдүү табигый кырсыктан, ичкилик, турмуш, мүнөзү бузулат, ооматынан, байлыгынан, бийлигинен, дене мүчөсү жарым жандуу болот, жараттар пайда болот, өңүн өтө суук көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себепсиз чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү конусу өтүмсүз. Кээ бир адамдарга үндөрү угулат, кээ бир адамдарга көрүнүштө көрүнөт. Бу да өзү кырсык болот. Түшүнөм дагы, бул кырсык болот. Ошо кырсык эмнеге болуп атыптыр? Ошо кырсыктан кутулса болобу? Болот. Ошол жөнүндө айткым келет. Мисалга, ар бир улуттун, ар бир адамдын бул жашоого жаралуу кызматы бар. Бекер эч нерсе жаралбайт. Бул тирүү жандык. Мисалы, бадалдын да, бактын дагы, малдын дагы, бул жаныбардын баарынын өз кызматы бар. Керек болсо жанагы илгерки бабалар айткандай, чөптү жулба, анын да жаны бар дегендей, жандуу нерсенин баарынын кызматы бар. Адам эмнеге кырсыктап атат бүгүнкү күндө? Кырсыктан кантип кутулса болот? Кырсыктан адам бул дүйнөгө, мисалга, бадал, бак, көмүр кычкыл газын соруп алып, кычкылтек бөлүп чыгаргыдай болсо, көлөкө түшүрсө, мөмө берсе, жемиш берсе, отун болуп берип атат, строй материал болуп берип атат. Муну карабайсызбы, кандай кызматы бар бул жашоодо. Ошол сымал эле бадал, бак эле ушундай кызматка буйрулуп аткандан кийин адам дагы бул дүйнөгө, адам баягы Кудайдын кичирейтилген үлгүсү дегендей эле, ааламдан, эненин курсагында адам өзү энергиядан жаралып, эне бош жүрсө энергиялуу, толук денелүү, акыл эстүү бала төрөлүп, эгер эне ошо боюнда бар кезде кысылып жүрсө, бир мүчөсү кемби, акыл сезими паспы бала төрөлгөндөй, энергиядан жаралганын эле мына ушу далили ушул жерде турат. Ошол энергиядан жаралган бала адам дегиле. Демек, энергиянын ролун аткарыш керек. Мисалга, могу материя дүйнө болсо, адам өлүп кеткенде жаны ааламга чыгып кетет дагы, ал энергия кызматка өтүп калып атпайбы? Мисалга, мына ата жолу деген бар, ошо ата жолунда Аккуу деген мындай турпаты бар эле, аялдарды ата деген, ошо арбак, мындайча айтканда, жан киет дагы, анан бирөөлөргө багыт берет, бата берет, кемчилигин айтат, келечегин айтат. Көрдүңүзбү? Энергия, душа ааламга кеткенде деле ошондой кызмат кылып калып атат. Ошонун тирүүсү эле азыр адам. Адам көп жыл эволюцияларды басып өттү дагы, мына доорлорду басып өттү, темир доорунун акыркы доорлордон темир техникага айланып, анан ошо темир доорун, техника доорун басып өткөндө деле адамдын развитиясы болгондуктан ана техниканы ойлоп тапты да, аң сезим ойлоп тап, мисалга батыш эли, мына телефонду, машинаныбы, техниканын түрүнбү. Ошондо 20-кылым техника развития болсо, бул жаңы доордо телонун өзү развития болуш керек болуп атат. Тело развития көп жыл
эволюцияларды басып өтүп, анан ушу кылымда, ушул доордо адамдын гени жетилип, кеңесте анан аалам күчтөрү энергия катары жерге түшүп келди, душа катары. Анан ошо адамды кийип атат дагы, эми адам ошо арбайдай, периштедей улуулук сыпатка жетпесе, ошо адам этапка өтүп, анан арбай этапка өтүп, анан периште этапка өтүп, эволюция болбосо, мына биз азыр могу ак карада жашап атабыз да. Эми бир жок дегенде, мындай айтат го, качан адам болосуң дейт кыргызда. Адамгерчилик барбы дейт. Ошол сыяктуу азыр адамдык сыпатта жүргөн дагы адам жок койсо болуп атат. Баары эле ошо ак карага түшүп алган. Байлык, бийлик, күнүмдүк. Мына ошондон адам этапка, анан арбай этап деп коет, эми адам этапка барган кезде энергия жайгашат экен ошо адамга. Ушу корпусун эле. Арбай бул өзү энергия. Ошо арбай жайгашкан кезде мына мендей ааламды көрүп калып атат. Мендей келечекти көрүп калып атат. Ушул эле турпат. Же болбосо мындай айталы, мисалга ошо рухтар менен сырдашуу деген китептерди жазып атат. Эргешбай ата жазып койгон эч ак басмаканада ошо канчасы чыгып калды. Ошол адамды эле аны бир жан кийип жаздыртат да. Ошо адам ата көрүнгөндө деле Зүлфиянын көзүнө 3 периштени көрсөтүп, ушу 3 периште сага жайгашат түбөлүк кызматта дегенден кийин анан аян аласың адамзат үчүн дегенден ошо периштени жөн көрүнүш катары көрүнгөндөн кийин ал жан катары жайгашып, анан адам телос аткарып калды. Ошондо ал кызматын аткарып, кырсыгынан кутулду пендечилик жашоодон. Анысы кандай да ошо менин көзүмө Теңир ата көрүнүп, анан ошо адамзатты бириктиресиң деп, башкарасың деп. Мына мен чыныгы ошо ааламдык кызматымды аткарып атам, ошон үчүн менде кырсык жок. Демек, азыр адамзатты эч ким сиздерди кырсыктан куткарып кала албайт. Сыйынган дин да куткара албайт. Ишенген байлык, бийлигиңер да куткара албайт. Жаштыгыңар да куткара албайт. Ошондуктан бир гана кырсыктан кутулчу нерсе бул улуулукка калыптануу. Арбай этапка, адам этапка өтүү дагы, анан ошол ааламдын ролун аткаруу. Мисалга, мен ойлойм да, мени ушул эки дүйнө бирге отпайбы? Адамдын гени жетилгенде Кудай баштаган аалам күчтөр жерге түштү дагы, анан эми Кудай жалгыз дегендей, жаралган жалгыз ал инсан деп Арстан Алайды Теңир ата көзүнө көрүнүп, анан ал кийип алып, анан Арстан Алай дүйнөнү башкарам деп, дүйнөнү бириктирем деп атпайбы Арстан Алай бүгүнкү күндө. Анан буга мен өзүм да мындай материя адам катары ойлондум да. Мен эмнемин? Мен көрүнүштү көрдүм Теңир атаны. Көрүнө Кудай болдум. Мына антип койсом эле адамзат кырылат экен. Мына антип булутту жылдырып койсом болот экен. Коюн жөнөт, оору жөнөт, кырсык жөнөт делет мага. Анан мен буга кантип ишенем? Эл кантип ишенет, адамзат кантип ишенет деп ойлонсом, көрүнөгө ишенип калат эми. Көрүнө менин энергияма, көрүнө менин сыйкырыма, көрүнө менин кудурет, керемет касиетиме. Анан буга далил, мисалга мына 2 жыл мурун айткан Сооронбай Жээнбековду. Мына күбөсүздөр пресс-конференция берип, 2019 октябрь, 1 жыл мурун айтып турган. 2020 Сооронбай Жээнбековдун сезону бүтөт. Выбор болбойт, революция болот. Ошол мен кыргызды куткарып калайын, адамзатты куткарып калайын. Мирным путем вы должны передать власть Абдуллаеву. Анткени сен доордун талабын билбейсиң деп. Мени душман катары көрбө, мени куткаруучу катары көр деп, орусча, кыргызча. Укпай калбасын деп митинг кылдык. Анткени бул талапты жеткирип коюш керек да. Ал өзүнчө Кудай болуп отурат да. Отуруп алган да. Ааламдан Кудай келип бир адамды кийип алды, эми ал башкарабы же президент башкарабы? Же Кытай башкарабы, же Орус, же Америка башкарабы?
Nege Kuday geldi? Degende dele Kuday bu alamda çındık var. Allah degende alam özü ak. Jerde bul ak bolsa bul ak da ötpayбы? Alamda ağlar ak. Жалпысынан бар ak. Ayakta jannat dünya can, o жерден kutulup ketkende jannat dünya degen oşol beyиш, tınıştıkka barat. Көтөрүлгөндө. Ayakta çındık var, ayakta bulut yok, cınız yok, tozok yok, karыс yok, din yok, til yok degендей. Ana Kuday adamdын geni жетилгендиктен жерге улуу күчтөрү менен, арбайлары менен жерге түшүп келсе, ana жерге чындык орнотуш керек болуп атпайбы Kuday? Ошон үчүн мына мен жалган дүйнөнү жаап атам. Мен жалган дүйнөнү, жалган adam arkalık табылган, керек болсо медицинаң, техникаң, билимиң, окумуштуу, саясат, каражат, эч нерсе жардам бербей атат. Ошон үчүн мен Зимани Буйт деген сөз жерде адамдын кысылгандуулугунан, кырс мүнөзүнөн кыш пайда болгон делет. Бул болсо табият өзү жаралганда бейиш болгон. Ошо кышты жоём мен. Түндүк түштүк муз океанын жоём. Çöldөрдү көл кылам. Деңиздерди соолутам, жер планетасын кеңейтем. Адамзат багыныш үчүн вирус жөнөтөм, коюн жөнөтөм, булут жөнөтөм. Табият аркылуу адамзатты башкарам. Экономикасы менен кыйынсынган мамлекеттерди мен экология же табият биздин тил менен айтканда башкарып коем. Аба, от, суу, таш, булут аркылуу. Абада вирус да болуп барат. Аба коюн да болуп барат. Аба энергия да болуп барат. Аба арбак да болуп барат. Воздух дегендей, духов возит дегендей. Ошентип мен өз укугумду жана правасын кечейтет дегендей. Өз укугумду, өз шартымды коем адамзатка. Ошондуктан кырсыктан кутулуш үчүн бир гана жол бул ошо чындыкты даңазалоо. Адам бул чындык деген эмне? Мына жерде берилет мына. Улуу кыргыз эмне менен сакталат дегиле адамзат. Чыныгы сөздөрү менен, чыныгы иштери менен, чыныгы күчтөрү менен. Мына мен чыныгы сөздү сүйлөп атам. Ошо Кудай энергия экенин, адамдын гени жетилгенде ошо бир адамды кийгенин, ага арбайлар, духтар, табият, аба башы эрин. Аламда туруп баягы могу пирамидада бир жерде Кудай отуруп алып мурун табиятты адамзатты башкарган болсо, азыр ушул кыргыз жергесине ордого түштү да каршысына алай ушул жерде талкуу кылып койсо эле дүйнө ошо менен тегеренип тегистелип атат. Могу аламда туруп алып эле бул күчтөр менен дүйнөнү жаңы Кудай башкарып атат. Мына бул чыныгы сөз. Болбосо жөн адам чыкпайт да мен Кудаймын деп мисалга. Менин телом аткаруучу, ичимдеги жан сүйлөйт, ичимдеги жан ачууланат, ичимдеги жан мээрим төгөт. Анткени менин тело мурун адамзаттын телосы аял эркек ролун аткарса азыр деятельностун алмашат. Энергия өткөргүчкө өтүш керек. Энергия өткөргүчкө өтпөсө оору, өлүм, аты жөнү такталбаган дарттар пайда болот. Аны мен оорудан кантип айыгышты эмки да айтып берем. Азыр кырсыктан беречи. Мен чыныгы сөздү сүйлөп атам. Сиздер күлүп атасыздар. Бул Кудаймын деп чыкты депчи. Балам, балалуу болгондо билесиң деп коет улуу кишичи. Анан ошол сыяктуу балам нени билет? Ата болуп көрбөгөндөн кийин. Анысы кандай сен эчтекени билбейсиң. Мен билем ата болуп көргөн. Мен силерге таарынбайм. Бирок бул жерде мынтип берилет. Ошо жаңы Кудай арыстан алайды. Ким мазактаса өзү маскара болот деп берилет. Ал адам мына түндүк, ал түндүк деп берилет. Ага кимдер уланат? Ууктар уланат. Ал түндүк арыстан алай. Улуу күчтөрдүн, ыйык күчтөрдүн өзгөчө кароосундагы инсан. Мына мен көрүнө өзүм ишенем дедим го. Мен вирус жөнөтөм, коюн жөнөтөм, булут жөнөт дегеним чындык.
Кытайга, кийин Америкага, Европага. Эмнеге дегенде Европа байып алып дүйнөнү башкарам деп атат. Америка кагаз пулу менен башкарам деп атат. Кытай бир химиядан пул жасап ал башкарам деп атат. Орус эли ошо Орто Азияны, Кыргыз элине тиешелүү нефти касып мен башкарам деп. А Кудай башкарбаса анда дүйнө кантип биригет? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мен баягы кайра бир ойлоном да. Бул ушу корпус адамзатты башкарып калабы деп бир далилин айтып берейин. Манас ата деле Кыргыз, улуу Кыргыз бир кырсыгып эли тентип бир убакта жерин таштап Алтайга барып жан сактап калган кезде нур денелүү, касиеттүү, манас аттуу адам пайда болуп, ал кара күч менен кайра жерин бошотуп, Кыргызды түптөп, улутун түптөп, кулаалы кылып куш кылдым, курама кылып журт кылдым дегендей. Анан мүмкүн 200 миңдир ашып кетсе Кыргыз. Мүмкүн 50 миңдир, мүмкүн 100 миңдир. 1 миллион жок да ал кезде. А көрдүңүзбү, ошол 200 миң, 300 миң Кыргызга деле Кыргыз керек экен да бул аалам үчүн. Анан ааламдан бир касиеттүү баягы, мени кийгендей бир жан кийип туруп түптөп кеткен экен. Эми ана көзүмө Манас ата көрүнүп ушундай дейт да. Мен Кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деп. Но бир золотой буквалар менен кел. Ошондо сөздөр жазылып анан. Азыр болсо кара күч заман бүткөн, ал кезде Манас атамдын убагында кара күч, кылыч, найза жана башка менен. Азыр ал бүткөндө эми адамзат чачыраган кезде тело кийген Кудай келет экен, анан адамзатка шарт окуп башкарып бириктирет. Менин бул жерде берилет ошо билдирүүлөрдө жаңы Кудай арсынлай адамзатка шарт окуйт, шарт коет, условия коет деп. Ал эмне деген сөз дегенде, азыр бийлигиң менен, өсүмчүлдүгүң менен, аке-үкең менен, партияң менен, прокурор, милиция, эсэмиң менен эч нерсени чечпейсиң, кимиң болсо да. Кара күчүң менен, айдап жүргөн бир 200 уюң менен да эчтеке чечпейсиң. Азыр эмелеки сүрөттө көрсөткөндөй адамдын гени жетилди. Ошо гениңер жетилип, деятельностьңар алмашпаса, мына мен деятельностьм алмашпайт да, мен азыр ушул эле корпусум турат, бирок мен табиятты башкарып атпайм, ааламды башкарып атпайм, адамзатты башкарып атпайм. Болгон жолун жаптым го, мына болгон жолун жапсам, же динде пайда жок дүйнөдө, же медицинасынан пайда жок, же саясатынан, же каражатынан, мына дүйнөдө өнүккөн мамлекет. А бул жерде берилет. Арстан алай жаңы Кудай чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот деп. Эгер жалганды жаппасам, оору, кырсык, кыйынчылык жөнөтпөсөм, анда эски жолдон, эски түшүнүгүнөн адамзат чыкпайт да. Оору жөнөтүү, кырсык жөнөтүү, өлүм жөнөтүү, бул убал ишпи деп ойлойсуң пендече. Жок. Оору баса изденбейт. Кырсык баса изденбек эмес. Өлүп калса, бул жерде ушинтип берилет, өлүп кутулат же өсүп кутулат деп. Өлүп калса, жаны арбак болот дагы, бул чындыкка чыгат. Могу тозок жашоодон кутулат, кайгы, капа, уруш, талаш. Ошондуктан бул жаңы Кудайдын талабында, аалам талабында адамды гени жетиргенде бийликтен, байлык, аял эркек деген эски жашоо түшүнүктөн, гармониядан ошого түшүп алып, бир туугандашуудан, тилден, динден, динге бөлүү, тилге бөлүү, улутка бөлүү, жыныска бөлүүдөн чык дейт да. Анан чынбы? Мына мен чыккам. Мен эч кимди азыр мейли кайсы динди кармасаң кармана бер, бирок дин ошол убакыттагы эволюция гана жарактуу болгон. Сен канча сыйын, канча тилен эч пайда жок. Анткени баягы апа берчи деп эле отурасың да үйдөчү.
Ay sen çoңойдуң, sen эшкече өз окатың кыл деп атат жаңы Кудай мындайча айтканда, же аалам, же эски Кудайыңды ошентип атат. Ага мен башым ооруйт, ошон үчүн анда пайда жок. Сыйынууну токтот. Мына жаңы Кудай пайда болду. Кел, сырдаш сыйкыр касиетиңди иштет. Кел, кырсыгыңды токтот, кызматыңды алсаң, кырсыгың токтогон атат. Ошондуктан адам Кудайды пайда болуп келишти эле, бул бекер эмес. Мына көрдүңүзбү, өлгөндө жаны арбак болуп кетет экен дагы кутулат бекен? Арбак болуп барып туруп, кайра ошондо арбак болуп асманга кеткенде жанда барбы? Жыныс деген түшүнүк, байлык, бийлик, улут, тил, дин деген түшүнүк жок да. Ал улуулук өтөт дагы эле кайра ошо адамзат үчүн кызмат кылып калат ааламдын астында. Башкарып калат. Же бадалга айланат, же бакка айланат, же итке айланат, же битке айланат дегендей, жерде өскөнүнө карап. Азыр сен илим ал, жаңы доордун талабын бил. Жаңы Кудайдан келип багыт ал. Өсүп кутул. Өсүп кутулсаң мына, мен мисалга бир тууганыма караганда, могу илимдештерим мага жакыныраак. Себеби өсүп алды, өйдөнүп алды, көп нерсени түшүнүп алды, кырсыгынан кутулуп алды. Мен деле ошо бир тууган кырсыктан кутулса экен, оорудан кутулса экен дейм. А бирок түшүнө бербейт. А көрдүңүзбү? Демек, жерде бир тууган жөнүнө бир мындай bir brigadyага эле окшош. Кел, төртөөң бири кладка кой, бешөөң бири штыка турка кыл деген эле сыяктуу бир. А ааламга барганда бир тууган жок. Биз ааламдык бир тууган деп жашашыбыз керек. Байлык, бийлик деген бул, жердеги байлык, бийлик адамды каралык алып барат. Адамды бусат, карартат. А байлык бул чыныгы буйлук. Байлык бул энергия, бул касиет. Мына мен энергияны утуп алдым, энергияга калыптандым, изилдендим, сыноолордон өттүм. Ошо энергия ааламдык байлыкты утуп алыптыр, дүйнөнү бийлеп атпайбы? Мындан өткөн кандай бийлик, кандай байлык керек адамга? Эртең сиз да өссөңүз, ошол эле өлбөй туруп эле тирүү арбайдын ролун аткарып калгандасың, тирүү периштенин ролун аткарып калгандасың. Адамзатты куткарганы, өстүргөнү. Ошондуктан мына түндүк Арстанабай болсо, бул калыптандыбы? Калыптанат. Биринчи илим, ишеним, анан аткарат, анан калыптанат, анан башкарат болуп кетет. Башкарып атат. Эми буга саясатчылар, улуктар, кыргыздар, калыздар, арбайлар дагы ушу жаңы Кудайга туташат. Тарыхчылар, окумуштуулар, журналисттер келип, мына ушу чындыкты жеткиришиңер керек. Адам деген өсүш керек экен, эволюция болуптур. Мына дәвр эволюция болгон атат да, бул жерде айтылганда эволюция же революция дегендей. Анткени адам аял эркек жашоосу бүткөн турбай, ошон үчүн аялдан бакыт үйлөнсө деле бакыт болбой атат. Анткени бүтүп калыптыр. Төрөбө деген да жер бар. Төрөлгөн балдар оорукчан болуп атат. А көрдүңүзбү, эмнеге ал турмуш курба, майдага түшпө деген делип атат десе, анда ааламдык кызматты аткара албай каласың да, бирдемеге башың занят болот да. Мен жана башыңды оорутпачага дегендей, башың ошо менен ооруп кетет да. Ошондуктан мына кырсык толтура болуп атат. Техникадан кырсык, бирөөнү өлтүрүп коюптур, бирөөнү уруп коюптур, күйөөсүн өлтүрүп коюптур, аялын уруп коюптур, толтура ооруп атыптыр жана башка. Анткени адамга ааламдын талабы такыр болуп, башка болот. Мисалга, кече өспүрүм эле адамзат төрөлгөндө тили да жок эле, эчтекени түшүнчө эмес эле, ширеңке бербейт го баланын колуна, бирдеме жагып ийбесин деп. Ошол сыяктуу отораң ойлонуп, табылданан ушинтип, анан азыр гени жетилген кезде, баягы өспүрүм ата, эне болуп калат го. Гени жетилгенде чоң ата, чоң эне. Дагы гени жетилгенде өлүп кеткенде улуулук айланып кетет го. Башка бир дүйнөгө которулуп кетет, арбайга айланып кетет. Арбакка айланып кетет. Кудай арбак колдо деген ошондон калган да. Кудай арбакка койдум деген ошондон калган да. Мисалга. Арбагын сыйласаң болот деген ошондон калган да. Атаң Кудайың деген ошондон калган да. Сага караганда атаң баардык нерсени билип туруп атпайбы? Сени өстүргөн утушу бар, түшүнүгү менен. Көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу азыр адам ошо ааламдын ролун аткарбаса, кырсык боло берет. Мен эскертип коюу менин милдетим, айтып коюу менин милдетим. Ошон үчүн Кудай адам корпусун кийип келди да, куткарып кетейин деп. Сүйлөп берсин деп.
Mээрим төксүн деп, соттосун деп болгон укукту полномочиясын берди да, мындайча айтканда. Же болбосо адамдын телосы универсал экен да, илгери кубулуп кетиптир, өлбөптүр дегенге мен толук ишенем. Адам нурдан жаралыптыр дегенге да толук ишенем. Себеби адам жашарса болот экен. Эмкиде ошо өлбөстүк жөнүндө айтып берем. Оору бай койсо болот экен, жашарса болот экен. Адам жаратып койсо болот экен, жаратуучулук деле сен эмнени жаратасың дейт да. Сен өзүңдү жарат биринчичи. Жаратуучулуктун түрү көп. Жаратуу десе ал бир тоону жаратуу азар эле эмес, ал тоо турат өзүчө. Өзүңдү жарат. Мен улуумун деп, мен пенде эмесмин, мен периштемин деп. Менин анатомиям, астрологиянын ролун аткарат. Менин батам туура келет. Менин көзүм көргөндө эмес, көрүнбөгөн нерселерди дагы көрөт. Кулагым укканда эмес, угулбаган нерселерди да угат. Анатомия бул астрологиядан куралган. Демек астрологиянын ролун аткара алат. Деп өзүңдү жарат. Менде кырсык жок, менде кызмат бар. Мен ушу чыныгы сөздү сүйлөп, мен сыяктуу могу чыныгы ишиңди кылсаң эле, чыныгы күчтөр сени колдогон атат. Же чыныгы күчкө сен айланган атасың. Эскичелер жалган сүйлөп көчөдө бирдеме, көчөдөчү канча күтсөң деле азыркы бийликтен эчтеке чыкпайт. Ал жөн эле бир күнөмдүк эле бир нерсе. Балаң балакетке барып тур, баланды бошотуп тур. Өстүрбөгөндөн кийин, адамды ошол улуулук мына жолго салып кетпегенден кийин бола берет. Кырсык, кыйынчылык, оорчулук. Анткени ааламды күчтөрдүн, жаңы кудайдын талабы, эски кудайыңды деле талабы ошол. Анткени адам өстү. Эгер адам өссө эле, мына үй бүлө өссө деле үйдө тынчтык болуп калат да. Өскөн адам жерде чындык болот. Чындык болгон жерде өзү тынчтык болот. Жалган эле бир нерсе менен күнүмдүк эле эптеп эле бийлигин сактап калам деген менен андай эч нерсе жок. Же байлыгын сактап каласың десең де, эртең өлүп калсаң байлыгыңдын эмне пайдасы бар? Кырсыктап калсаң, ооруп калсаң байлыгыңдын эмне пайдасы бар? Өлүп кете албай, байлыгыңды кыя албай ошондо турасың да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан динден, кээ бир диндегилер жаман көрөт да меничи. Дин алкашка караганда дин жакшы. Жөн эле дөпүрөскө караганда дин жакшы. Бирок дин сураны ыйлап сурат. Сураганда не пайда? Ал доор бүтүп калган. Азыр адам ошо арбайдай, периштедей, жанагы сиздер пир туткан пайгамбардай деңгээлге жетиш керек болот. Анткени адамдын гени өзү жетилди. Мисалга аталар, улуу адамдар топтошуп алып бир маселе чечкен, элдин тагдырын чечкен. Кыргызда качан түрмө болду эле? Болгон эмес. Уят кароо менен бата берген. Уят карганда ага касиет жайгашкан. Карасаңыз, мына улуу күчтүн ролун адам аткарып келген. Жаачылар жамгыр жаадырган. Энелер умайлык кылган. Ушул эле сыпатка өт. Алар Алла берчи деп отурган эмес. Алар окуй оозунда. Тилимде мөөр басылды эле, колумду булгабай эле коеюн алдык адамга. Оозумду булгабай эле коеюнчу ушуга. Деп өз касиеттерин карманып келишкен. Өзүнүн сыйкырына, кереметине, кудуретине, касиетине ишенишкен. Ошону иштете билген. Ошондуктан азыр доор талабы башка. Мейли сыйына күнү түнү отуруп алып, бирок эч пайда болбогондон кийин, эч жыйынтык болбогондон кийин изилдениш керек да. Медицинадан да эч пайда жок. Азыркы окуунун баары жалган. Жөн эле балдардын энергиясын жеп атат. Дүйнө деле, бийлик деле. Бирөөнүн бир күндүк убактысы эмоцияга алып барып коет эртең. Кысылуусу, кыжаалатчылыгы туура эмес, ошо эски жолдо жүрө берген. Эмоциядан өзү оору пайда болот. Энергия алып чыгыш керек. Ал эмдегиле, эмдөөдөн эчтеке жок. Андан көрө кел эмоциядан чыгарсаң, жөн эле жана жерди бошотуп турса, чөп жакшы өсүп кетет да. Боштондукка чыгарыш керек. Кыргызга президенттин өзүнүн кереги жок өзүчө. Бир адам, анткени бир адам башкара албайт Кыргыз. Жөн эле багыт көрсөтүп койсо Кыргыз өсүнөн өсүп көктөп кетет. Баягы эгинди эгип койсо эле ар ким өзүнчө өсөт да. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ааламдын талабы, эски кудайдын, жаңы кудайдын талабы такыры башка.
улуулукка калыптанбайын, эч кандай кырсыктан кутулбайбыз. Мына сактаса, бийлиги, байлыгы Бакиевди, Акаевди, Атамбаевди, кечээки Жээнбековди жана башкаларды сактайт эле. Жок. Алар ошо ааламдын талабын билбегендиктен, элди эволюция эски тетир жолго сала бергендиктен, мына бийлиги, байлыгы өзүнө муш болуп атат. Өзүмчүлдүк өзүнө муш болуп атат. Ошондуктан Чыңгыз ханды карасаңыз, мына көктөн буйрулган адамды ошоларды, баатыр убагында. Узун сакал деген жана билерман деп атат. Дагы бир ошолордон кеңеш алып, биз какшап атсак түртүп атат. Адам бекер сүйлөбөйт. Дем бойло ааламда. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, Арыстан Алай жаңы Кудай кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булак дедет. Кыргыз тукумун Арыстан Алай гана коргоп калат. Касиети менен да коргоп туруп атат бүгүнкү күндө. Анткени азыр касиет доору келди, каражат доору бүттү. Азыр энергия доору келди, энергиясы менен коргоп турат. Арыстан Алай, жаңы Кудай 6 катар ааламды, 7 катар жерди, адамзаттын бүтпөс чыныгы сапарын сактоочу асказоо деди. Кадимкидей эле асказоодой касиети бар, ал өзү корпусундай турган менен. Арыстан Алай көк асманды, улуу табиатты, чыныгы адамзатты, караңгы күчтү, бийликти, байлыкты кароого алып койду деди. Ошондуктан бул энергия деген дин ичине бардык, керек болсо жылдыз ай күнүнө чейин кирип кетет. Кыргыздан Кудай чыгары рас экен, мен ишендим, ыраазымын жаралып келгениме, кыргыз болгонума, улуу тоодон чыкканыма, ушул доорго төп келгениме, ааламдан буйрулуп келгениме, ошол мен кудурет касиетиме иштенип, ишенип туруп мен дүйнөнү, бул дүйнө жаңы Кудай Арыстан Алайга менчик делет. Каалагандай башкарат деп. Менин каалоом ошол ааламдагы чындык, ааламдагы бейиш, ааламдагы тынчтык ушу жерге орнотуп. Ошон үчүн жалган дүйнө жабылып атат. Жер бейишке айланат эми. Мына кыштын чилдеси, жайдын аптал жөнү. Арыстан Алай жаздын үнүн уккан, кыштын багын ач адамзаттын куткаруучу, көктөн буйрулган адам делип берилет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул сабакты угуп атканда ошо денеңиздерди бошотуп, керек болсо көзүңүздөрдү жумшак жумуп, керек болсо жатып алып, ооруган адамбы, онтогон адамбы, өспүрүмбү, боюнда бар келинби, жөн эле ишканага коюп койсоң дагы энергия өтөт, ишиң болот. Анткени ааламдык сөз айтылып атканда, ааламдан буйрулуп аткан адам сүйлөп атканда ошондой ааламдык энергия иштелет. Бар болуңуздар.